Ардактуу телекөрүүчүлөр, алдыңкы мүнөттөрдө актер, режиссер Шамилбек Бекбосунуулунун бейнеси жана анын жараткан эмгектери менен тааныштырабыз. Бул автопортрет программасы. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Кандай келип алдыңыз? Саламатсыздарбы? Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Жакшы келип алдым. Бүгүнкү берүүбүзгө убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн алгач ыраазычылык билдиребиз. Анан программанын максаты менен таныштырып өтөлү. Программа элге белгилүү, коомго белгилүү адамдардын бейнесин чагылдыруу. Сиздин ошол бейнеңизди чагылдырууну сөзсүз түрдө сиз төрөлгөн күндөн баштап, бала чагыңыздан баштайбыз. Дал ушул алгачкы суроом ушул болсун. Бала чагыңыз кайдан өттү, кайсы жактын кулуна болосуз? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Чоң рахмат. Элге белгилүү, атактуу деп койгонуңуздарга кичине мындай уялып да кеттим. Бирок менин бала чагым эми айта кетсем, саякатка бай менин бала чагым. Анткени бир гана жерде окуган жокмун. Мен Ысык көлдүн Түп районуна караштуу Бирлик айылында окудум. Апам, тайларым журттаган жер деген жерде. Андан тышкары Жумгал, Нарын областына караштуу Жумгал районунун Жумгал совхозу азыркы учурда Доскулуу айылында окудум. Анан ошо Бишкек шаарында окудум да. Өзүм Бишкек шаарында төрөлдүм. Анан ошол Көлдө, Нарында, анан Бишкекте чоңойдум десем болот. Тай журттун дагы, ата журттун дагы, ошондон өзүмдүн үй бүлөмдүн дагы тарбиясын көрүп өскөн баламын да. Ошол себептен дагы мындай көп нерсеге, ар кыл нерселерге кызыгам го деп ойлойм. Дал ушул бала чагыңыз айтып өттүңүз. Тай журтумда, ата журтумда өттү деп. Бала чакта кызыктуу окуялар менен бөлүшүп өтсөңүз. Эмнеси менен балалыгыңыз эсиңизде калды? Эми мындай да, азыр мен эми айта берсем, эфир созулуп кетиши мүмкүн. Өтө кызыктуу окуяларга бай. Мен өзүм сабакты жакшы окуган отличник бала элем бала кезимде, бирок өтө шок тентек бала болчумун. Анткени мен бат зеригип кетет элем бир жерде, кичине көпкө кармалып калсам, анан ошо зерикпеш үчүн бир нерселерди кыла берет элем. Эми шоктуктарымды айтсам, балалыкта эми кечирер, эл туура түшүнөр, баягы көбүнчө айылда жүргөн кезде өзгөчө ошо Жумгалда көп кызыктуу окуялар болду менде. Мен жаңы шаардан барган ак кол, ак жумал бала элем өзүмчү. Шаардык, анан айылга барсам, негизи айылга шаардан баягы бирөө барса, баары карайт го жалдырап, бул кандай экен, ким экен деп. Анан баары капкара, суукка күйгөн, анысында Жумгал билесиздер, шарты аба ырайы катаал болот, суук болот, ошо суукка күйгөн мындай колдору мозоль болгон балдар окуйт экен. Балдар эле эмес, кыздардын колдору мозоль да. Өзгөчө ошол убакта шарт ошондой болчу. Анан барганда ошо айыл боюнча бир эле жерде суу чыккан колонка бар эле да. Бар экен. Мен билбейм. Анан баары ошол жака чанасына флягаларды салып алып, жана алюминий, анан кийин барып алып, анан кичинекей балдар суу алып келет экен үйүнө. Ал ошол суу чыккан колонка бир дөңдүн үстүндө жайгашкан экен да болгондон. Анан балдар ошол дөңдөн муз тебүү үчүн колонкадан тиги флягасына суу толгуча бүт тегерете суу төгүп, көп муз кылып алыптыр да. Анан ошол жака альпинисттер болуп, сен чыгышың керек экен, суу толтуруп анан кайра түшүшүң керек экен да. Өмүр андайды көргөн эмесмин да менчи. Буга кандай чыгам деп анан күтүп карап отурам, эл кандай чыгат экен деп. Анан балдар деген жанагы неме кийиз өтүктөп коет, көлдө. Нарында чокой деп коюшат, жана валенки бар го. Ошондойду көлөчү жок кийишет экен да, анан ал жүндөн жазылат го. Сыйгаланбайт. Сыйгаланбайт. Анан музга таманы кичине ным болсо, музга жабышат экен да. Анан ошол менен чыгышат экен, чанасын сүйрөп алышыпчы. Дедим мен мейли эми өзүм шаардан келген сапайгым менен өтүк менен чыгайын деп бир тайгаланып түшүп отуруп чыктым. Чыккандан кийин флягамды толтурдум дагы, анан эми кантип түшөм деп ойлодум. Анан жанагы чанага ондай фляганын үстүнө жармашат экен дагы, анан шуулдаган бойдон ылый түшүшөт экен да. Мен дагы аларды турап түшөм деп тоголонуп, баарына күлкү болгом да, айылдагылар каткырышып, флягамдагы суум төгүлүп, өзүм суу болуп. Көрсө ал ошо фляганын капкагын кармап алып, анан рульдай кылып буруш керек экен да. Айтор ошентип отуруп, мен айылга барганыма ошо сүйүнөм, мени жиберген, анткени быштым десем болот да. Анткени мындай мажүрөө, ак кол бала болуп чоңоюп калмак экенмин да. Айылга барганда көп нерсени үйрөндүм да. Ошол жактан да, мисалы үчүн ал жакта атты жайдагы эле балдар минип жүрө берет эле, жүгөнү жок, ооздугу жок эле кармап алып, аттын жалы менен буруп мингенди билишет эле, бири менен күрөшөт эле. Айтор ушинтип отуруп, мындай кичине
эркекке тиешелүү бир сапаттарга дагы ээ болдум го дейм. Мындайча айтканда спартанский условияда чоңоюп калдым да. Анан ошондой болчумун, шок болчумун, дайыма линейкага чыкчумун. Сабак ар кандай ийримдерге, конкурстарга катышат элем. Бирок мисалы үчүн бир жумада бир линейкага чыкканда Шамил грамота алып келди деп мактаса, экинчи жумада Шамил мектептин күзгүсүн сындырды деп урушат. Ушундай аргыл өттү балалыгым. Дал ушул окууну аяктадыңыз, анан студенттик күндөрүңүз жөнүндө бир аз айтып өтсөңүз. Вечерняя школа деп коёчу, мурун ошентип окуп калдым. Мындайча айтканда заочно деп коелчу. Анан жүрүп алдым, анан ошол иштеп жүрө бердим. Анан бир күнү ойлондум, билим керек экен, диплом керек экен деп, анан өзүмдүн курбуларым менен кечирээк, ошол мен өзүм 91-жылкы болом. 94-жылкы муун менен анан университетке тапшырып окудум да. Улуттук университетте Жусуп Баласаган атындагы тапшырдым. Ошол жактан окудум, бирок ал жактан дагы аябай тажап кетти. Бир нерседен баттажа берет элем да, бир жерге көп тура албайт элем. Кызыксыз боло берет эле да, издеп көрсө. Мен бала кезден ушу чыгармачылыкка кызыккан бала болчу экенмин да, мен анан ошону билбей эле тияка барып, бияка барып, анан кийин урунуп өрчүкөнсүз да. Ар кайсы жерге урунуп жүрүп, анан өмүрүмдө бир дагы жерде мындай узак мөөнөт иштебептирмин, узак мөөнөт окуп Анан ошон үчүн мени үйдөгүлөр, туугандар, апам өзгөчө урушат эле. Гүлүң бир жерге додо болбойт, дарак бир жерден көгөрөт. Ушул макалдарды жакшы билем, анткени көп укчумун да мен. Анан асмандагы тигисем машина ала элек жатып эле канистр сатып алам деп чуркап жүрө бересиң деген мисалдарды келтире берет эле. Көрсө ушул өзүмдүн жолумду издеп жүргөн экенмин. Анан ушул 1-1 студия дегенге келип калып, чыгармачылык жолгочу. Ошондон анан акыркы жолу ушул чөйрөгө келдим. Анан ушул жерден отурукташып калдым да, гүлүм додо болуп мындай айтканда. Көрдүңүзбү? Көгөрүп келатам. Сырыс неме дарактай болуп кичине көгөрүп келдим. Тамыр жайып баштадым да, мындай айтканда. Мөмө байлабасак да эми мындай жаңы мөмө байлап келтабыз. Ошол анан бирок өз кесибим менен такыр иштеген жокмун, жаккан да жок, ачыгын айтышым керек. Ошол себептен мен азыр мисалы үчүн окууга тапшырат элем деген балдарга, кыздарга кеңеш берет элем. Эч кимди укпагыла, эч кимди карабагыла, жүрөктү угуш керек экен да. Эмнеге кызыксаң, ошол багытка тапшырып, ошол багытта окусаң, ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүң кенен болот экен да. Себеп дегенде сен ал жактан чарчасаң дагы, кыйналсаң дагы, кандай кыйынчылык болбосун дагы өтүп келет экенсиң, анткени жакшы көрөсүң да. Бир топ жыл аябай кыйналып жүрдүм. Үйдөгүлөр жакшы, нормаль жумуш тапчы деп урушкан күндөр болду. Ага карабай жүрө бердим да. Анткени мен ошол өзүм жакшы көргөн кесипте кыйналганым дагы мен үчүн рахат болчу да. Ошондой. Дал ушул 1-1 студияга келип калганыңызды айтып калдыңыз. Бул жакка кантип келип калдыңыз? Негизи эле ким түрткү болду буга? Мен ойлойм, мен Кудайым бала кезден Аллах багыт берет да, кадимки мындай бир өзү жолдорумду тууралап, тияка алып барып, бияка алып барып даярдап жүрөт. Анан мен муну жөн эле мындай сөзсүз катары айтып аткан жокмун, чын эле мени Кудай багыттап ошол жака алып келди да. Себеп дегенде мен стройкада охранник болуп иштеп калдым. Жөн эле кароолчу элем стройкада. Анан ошентип иштеп жүрүп, анан ошол жакта туруп калганда бир күнү апам жумушума келип калып, аябай ыйлап, ошенткен ай балам, сен ошо кароолчу байланган иттей болуп, ошо бир стройканын түбүндө байланып кароолчу болуп калдыңбы деп аябай кейип, мен сени ушун үчүн төрөдүм беле деп көзүнөн жаш алган эсимде. Анан ошол мага аябай катуу тийип, анан дароо жумуштан чыгып үйдө бош отуруп калгам да. Бош отуруп калсам, анан бир тууган иним бар, Жакшылык деген. Мен да соцсеттерде отурбайт элем, ошол айтып калды. Facebook'та объявление чыгып калды. 1-1 студияга стажерлор керек экен деп атат. Ал убакта жарайт сеть, анан элемне дейт деген долбоор жаңы тартылып аткан. Сиз ошо чыгармачылыкка кызыгасызбы бала кезиңизден? Бир барып көрбөйсүз деп калды. Анан ошентип келип калдым. Мен айтып жүрчүмүн Кокустан деп. Көрсө бул Кокустан эмес, мага Кудай таалам ушинтип жол көргөзүп алып келген экен да ошол жакачы. Келем болду депчи. Анан ошо 1-1 студияга келип башында мындайча айтканда кара жумушчу болуп эле иштедим. Тигин алып кел, муну тияка жылдыр, бул столду тияка кой деген кызматтарды аткарчымын да. Чуркап иштечимин да, мындайча. Сүйүнүп, разы болуп, ушул жерде мени жумуштан айдап ийбесе экен деп күнүгө коркуп ошентип жүрчүмүн. Анан художник болуп иштеп калдым ал жакта. Кийин бара-бара үйрөнүп, художник, постановщик болуп, анан
бирин-экин кинолорго ой тигизди элемнейтке тартылып эпизоддорго анан бирин-экин кинолорго тартылып жүрүп отуруп анан жана айтпадымбы өзүң кызыккан кесип болсо сен мындай алдыга умтулууга өскөнгө бир жаңы нерселерди үйрөнгөнгө далалат кылып аракет кылып анан мындай эмгектенип эткенсиң да анан ошол 1-1 студияда мени Данияр Болотбеков деген ошол студиянын продюсери режиссер байкем кабыл алган жумушка ошо Асхат Табалдиев, Бактияр Матиню, Ростислав Ященко деген ушул мырзаларга мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Анткени мен тушоомду кесип ушул чөйрөгө мындай кадам таштаганыма себепкер болуп калдыларчы. Айтып өттүңүзбү, элемни дейт долбоор, сиз айткан долбоор дал ошол өз учурунда өзүнүн көрмандарына тапкан элдин сүймөнчүлүгүнө айланган долбоор болгон. Анан биз сизди баягы экран аркасында баягы оюнчу, актер катары көрсөк, ал жакта сиз экрандан сырткары наркы жагында дагы өзүңүздүн көркөм сүрөтчүлүк кызматын аткарчу экенсиз, мен түшүнгөнүм боюнча. Туура түшүндүңүз. Ошол сиздин алгачкы тажрыйбаңыз болдубу? Ооба, башында анткени булар жаңы баштап кандайдыр бир команда же болбосо бир кызматкерлер жок болуп баштаган экен балдарчы. Анан бизде ошо биринчилерден эң биринчи сотрудник деп коет, эң биринчи кызматкер болуп кирдик Ажинан студиянын көркөм сүрөтчү эми билбегендер болсо бул ошол декорацияларды жасалгылайт, актерлор кийиминен баштап ойной турган нерселер, айтор бардык көзгө көрүнүп аткан нерселердин баарын ушу көркөм сүрөтчүлөр кылат да. Анан ошондой ишти аркаладык, бирок ага жетиш үчүн андай деле түшүнүгүбүз жок болчу. Биз жөн эле мындай разнорабочий катары чуркап жүрдүк да. Көп жыл жүрдүк, ошого каниет кылып, канаттап, анткени азыр деле биз өзүбүз командабызга жумушчуларды алып калабыз да. Жаңы балдарды, кыздарды алып калсак, кандайдыр кыска убакыттын ичинде, бат убакыттын ичинде кыйналбай эле бир нерсеге жеткизе келет да. Мен жылдыз болуп кетсем, мен тартылып кетсем деп, албетте ал келе турчу, боло турчу нерсе эгер буйруган болсо. Бирок ага чейин мындай аябай катуу эмгек кылыш керек да. Кыйынчылыктардан кичине урулуп, согулуп өтүш керек. Биз ошондон эми өттүк да. Ошону бул мындай жумуш экен, бул анан кара жумуш экен дебей, ошого терикпей, тескерисинче сүйүнүп, мындай кубаныч менен ошолорду кылчу элек да. Уктабай, суткасына 2 саат, 3 саат уктасак дагы ошого каниет кылып, чуркап мындай иштейт элек да. Анан ошо актерлукка деле мен актер болом деп кылган жокмун да. Аны мен болгону баягы элемдейт ушундай болуп калат, съемкалардачы көбүнчө актер кечигип калат же болбосо каражат жетишсиз болуп калса, бир көбүрөөк актер ала албай калат. Анан 4-5 киши ойной турган болсо, сен бул жерге жөн эле отуруп койчу, бул жерден өтүп кетчи деп ошентип жүрүп, анан анда аракет кыласың да, мындай көргөзөйүн деп, жакшылап өтүп кетип, жакшылап сүйлөп коюп атып эле анан, сен кыла алат турбайсың, кел бизге кошулуп моун ойноп койчу деп башында эпизоддук бир ролдорду берип атышты. Бир көбүнчө мен элемни дейт да, улуу байкелердин, жезделердин, тайкелердин, арак ичкен адамдарды айтор ушундайларды ойноп калчу, мурут чаптап койсо эле байке окшошуп калат элем. Анан элемни дейт, бул скетч шоу болгондуктан кичине утрированный деп коет, мындай гротеск да, мындай ашыраак ойноп кое берсең болот да. Аттан көрүп, кандайсың деп мындай сүйлөпчү. Анан ушинтип коюп атып эле балдарга рахмат, элемни дейт балдарына, режиссерлордуна, ошолор мага дагы бир себепкер болду да, ошо актерлук жакка дагы аралашып калганына. Андан кийин сиз дал ошол нерседен таасирлендиңизби же болбосо башка нерсе себеп болдубу? Вайндарды да тартып баштаган учуруңуз болгон бир учурларда? Ооба, ал убакта эми вайн деген бир популярдуу нерсеге айланып, элдин баары эле вайнер болуп аткан да. Анан өзүм тамашага жакын адам экенмин, көрсө, анткени менин өзүмдүн атам тамашакөй, бизде Жумалда ажы кыз деп коет, ушундай ажы кыз адам болгон экен. Мени дагы ажы кыз деп айтышат. Мындай ажы кызданмайынча, бирөөгө тийишип, подкол кылмайынча тура албайм да. Анан бук болуп жарылып кетейин дейм кээде, мындай кой айтпай коеюн десемчи. Эми натура деп коет го, өзөгүм ошондой экен. Анан эмнеге болбосун дедим мен деле, анткени мен элемдейт балдары ошолор күлүп калат эле да. Анан Кыргызстанды күлдүрүп аткан балдарды күлдүрүп алсаң, өзүңө мындай, мен деле күлдүрүп алып турбаймынбы деп ойлоп, анан вайн тартып баштагам. Анан кичине кийинчерээк ал нерсени экинчи планга алып калды себептен уяла баштадым. Анткени билбейм эмнеге ушинтип уялып эле тартпай койдум. Болбосо мен деле азыр миллион подписчиги бар адам болуп калмак экенмин, токтотпой тарта берсемчи. Азыр эми кечээ. Андан кийинки баягы
кененирээк алганда масштабтуу деп айтсак болот. Акча тасмасындагы ролуңуз, Акча. Мен эң жакшы көргөн ролум. Ошол жөнүндө айтып өтүңүзчү, кантип тартылып калдыңыз? Бул акча тасмасы Радик, ошол Ажидания студионун сериалы болгон. Радик Эшимов ошо сценаристтердин бири, анын режиссеру да Радик Эшимов. Барыңыздар эле билет болушсуздар, көп кинолор тартып жүрөт. От киносунун режиссеру. Ошол бала айтып калды, Шамил, мен ушундай акча деген сериал тартайын деп атам, сага бир каарманды белгилеп койдум, сени көрүп атам деп. Анткени бир канча убакыт мурун мен өзүмдүн башыман өткөн бир күлкүлүү десем болобу, мындай бир кызык бир окуя айтып бергем да. Өзүм ошол Шамал деген персонаж бар да, каарман, ошол Шамал деген каарман кичине мындай аферист болот да. Анан мен бала кезимде куйткуланып, мен жаш кезимде деп коеюн, бир шоктук кылгам, ошону айтып берип койсом, деп калган, көрсө ошону эстеп калыптыр. Анан ошого окшоштуруп ошол персонаж каарманды жазган экен. Ойноп бер, бирок бир немен бар деди, условиям бар. Шартым бар, сен чачыңды өстүр, анан мурут сакал кой деди. Анан чачымды өстүрсөм, менин чачым тармалды. Анан тармалдашып өстү. Анан азыркыдай көрүп аткандай мына ушундай мурут сакал менен болуп калдым. Анан ошол менен ойноп калдым. Анан өзүмө жагып калгандан кийин ошол образдын заложниги болуп калып калбады. Кийин чачымды бир топ жыл узун кылып алып жүрдүм. Мурутуңуз да ошондой. Мурутум, сакалым калып калды, болбосо такыр койчу эмесмин. Анан тиги макул деп эле тартылып калдым. Анан ошол убакта уда катарлаш Казакстан менен биргеликте Черный двор деген сериал тартып атканбыз. Ал жакта мен көркөм сүрөтчү болуп иштейт элем, мектептем. Ал жакта болсо режиссер, Казакстандан келген режиссер, ал мындай аябай бекем режиссер болчу, мындай жылдырбайт эле да эч жак. Анан аны алдап, тигинтип көзүн жазгырып, качып кетип, тияка барып тартылып, кайра келип, тияка иштеп ушинтип жүрдүм да. Кыйын болуп калды да магачы. Анткени элесиңиз, мен тиякта болуп аткан съемканы таштап коюп, тияка кетүү аргасыз болуп атты. Шамил гана деп биздеп кыйкырган күндөр, ызы болгон күндөр көп болду. Ага карабай эле мен тартылганды да өзүм жакшы көрөм, негизи актерлукта жагат. Өзүм профессионал актер болбосом дагы жакшы көрөм да ошондочу. Анан изденем көп актерлукка дагы. Ошондо ошол каарман тартылып калдым. Анан ошондон баштап мени көбүрөөк эл тааный баштады окшойт да. Анан көчөдө кетип атсам, бирок кийин аябай кыйын убактар болду, анткени эл деген эл да, эми көргөнүн тамашалай берет. Качан акчаңды бересиң, анан качан карыздан кутуласың деп, анан Шамал деп ошол ат менен көп айтып калышты мени, Шамал деп. Өзүмдүн атым Шамил да, анан уйкашта болуп калат экен, Шамал болуп калдым. Эртеден бери байкап көрсөк, баягы азыркы жасап аткан иштериңизде, мисалы актерлук болобу, режиссерлук болобу, бул нерсени сиз билим албай туруп, тажрыйбанын негизинде үйрөнгөн экенсиз да. Бардыгын. Анан негизи азыркы учурда билим сиз үчүн маанилүүрөкпү же тажрыйбабы? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Мен бул ойлойм, бир куштун кош канатындай депчи. Анткени билим алуу дегенде дагы бул эми баягы кененирээк ала турган болсок, билим алуу бул атайын кесиптик окуу жайдын окубаганды айтып атасыз азырчы. Бул маанилүү. Анткени мен жылдан жылга ушул нерсеге көп ынанып баштадым. Башында ойлойт элем, бул мааниге эмес депчи. Үйрөнүп алам деп. Үйрөнүп алам деп. Анан мен атайын кесиптик окуу жайдан билим албасам дагы, бирок күнүгө билим алуунун үстүндөмүн да, дайыма ар тармактуу. Азыр анткени маалыматтар деген алыш оңой, жеңил болуп калбады, интернет деген бар, ар кандай булактар бар. Мен күнүгө китеп окуйм, күнүгө ар кандай видеолорду көрөм, күнүгө ошол чөйрөдөгү өзүнүн чоң орду бар, тажрыйбасы кең адамдар менен сүйлөшөм, баарлашам да. Аябай жакшы көрөм адамдар менен сүйлөшкөндө. Мисалы чоң артисттер менен, чоң жакшы тажрыйбалуу режиссерлор менен сүйлөшөм, алардан башын ортуп суроо бере берем кечке, алардын айтканын туюп алам. Ошентип билим алып атам да. Болгону диплом гана алууга, атайын кесиптик окуу жайга бара элекмин, бирок Кудайым буйрса, быйыл сөзсүз деп атам, ошо Бибисара Бешиналиев атындагы университетке немеге окуу жайга тапшырам. Анан билим алыш керек. Анткени биз жакында эле бир дебюттук режиссерлук киномду тарттык. Ошол жакта жалаң тажрыйбалуу актерлор менен иштешебиз деп өзүбүзгө шарт коюп, жалаң тажрыйбалуу актерлорду чакырдык. Ушундай айырманы сездим, чоң айырма. Билим деген билим экен да, көрсөчү. Негизи эле билим, кандай десем,
ошол окуу жайда окуп деле бирок билим албай коридордо бүтүп кеткендер бар да. Диплому бар, бирок билим алган эмес да. А бирок мага окшогондор бар, билим алган эмес, бирок тиги караганда бир топ тажрыйбалуу да. Эми бул жакта дагы бир бетке караган болбойт да. Билимди алыш керек, анан тажрыйбаны чогултуш керек. А билимди алуу үчүн мен айтып атпаймынбы? Өзүңдүн жан дүйнөң, жүрөгүң эңсеген каалаган билимди алышың керек экен да. Ошондо гана бир тыянак чыгат. Анткени бизде тилекке каршы дүйнө жүзүндө, Кыргызстанда дагы көп адамдар өз ордунда эмес да. Ошол себептен өзүлөрүнүн иштерин жакшы аткарбайт. Ошол себептен көп багыттар тилекке каршы аксап келатат бүгүнкү күнгө чейин. Балким бир жерде отурган бухгалтер ал кыйын скрипачка болмок. Ал скрипкада ойноону сүйөт. Бирок апасы айтты, жакындар айтты, же өзү кой эми бухгалтер болуп иштейин, нормалдуу жумуш, скрипкадан акча таппайм деп отурат. Ал саатты карайт да, качан 6 болсо үйгө качат элем депчи. Ушул көйгөй бар да. Көп адамдар өз ордунда, өзү жүрөгү каалабаган кызматта иштеген үчүн ал кесипти бара-бара ал жек көрө баштайт. Байкайсыздарбы, бир жерлерге барсаңыздар, тейлеген адамдар орой мамиле кылат го, уруша кетип. Алар анткени ошол кесибин, ишин, анан ошол адамдарды жек көрүп калат да, анан ошо копол тие баштайт. Ошол себептен дагы бир ирет чакырып кетем, муну мен көп жерде айтып келем, айта берем. Жүрөгүңөрдү уккула, өзүңөрдү гана жактырган кесип тандагыла суранычы. Дебюттук тасма деп калдыңыз. Бул биз билген 3 тасмасы, Ооба. Азыр болсо жалпы көрүүчүлөрүбүзгө дал ушул тасманын трейлерин сунала, андан кийин дал ушул тасма жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Эниме, ысыгыраак чай берчи. Мен суу алып келе коеюнчу, үйдө суу жок калыптыр. Койгой, мен муну жакшылап тарбиялап койгом. Эми жигиттер куулашып кирели. Кайраттын аялы ар кимдин алдында калды деп атышат. Кайсы кылганы күнөө үчүн мени жек көрөсүң апа? Ялама мага! Ким бул? Örttüm ben. Дал ушундай баягы көргөндө эле, трейлерин көргөндө эле жүрөгүң шуудай түшөт экен. Андан сырткары биз дагы ошол кинотеатрга чыкканда барып көрүп келдик элек. Анан ушул суроом ушундай болсун. Эмне үчүн өч тасмасы, анан эмне үчүн ушул тема? Бул жерде эки тема камтылган. Бир неменин чыгарманын ичинде бул коомубуздагы тилекке каршы болуп аткан терс көрүнүш, зордук маселеси. Экинчиси зомбулук маселеси, үйдөгү кайнене келин, күйөөсү аялына болгон зомбулук. Ушул тема камтылган. Бул себеп, эмне себептен буну айтсам, анткени мен эми орозо күнүндө жашаганда эмне ачык айтып коюшум керек. Ушундай нерселердин айланасында эле чоңойдук да. Себеп дегенде мен 91-жылдары өлгөн бала катары 93-жылдары 2000-жылдарда чоңоюп калдым да. Анан бул мага өтө жакын тема да, зомбулук, үй бүлөдө болгон. Анткени арызда эле туугандар бар, көп көрөт элем. Ал убакта анткени жашоо катаал болуп, көп адамдар союз таркап кеткенде сынып калгандар көп болгон, анан ичкиликке берилгендер көп болгон, анан тилекке каршы үй бүлөсүнөн бүт ачуусун, таарынычын чыгаргандар болгон да, кол көтөргөндөрчү. Анан кайнененин келинге кылган мамилесин өзүм деле көргөм, мисалы үчүн менин деле апам бар дегендейчи, апам деле ошол келиндик бир кыйын жашоодон өткөн да убагындачы. Анан муну көрүп чоңойгон себептен менин аң сезимимде, жан дүйнөмдө бир кандайдыр бир дарт катары калып калган экен да. Анан азыркы жаштар жакшы билет, көп колдонуп жүрүшөт, гештальт деп коет го. Ошол гештальтты жапкым келген да. Анткени муну мен ошол бир айтып чыгарып салып, анан ошол айдан жапкым келген. Ошол себептен ушул идеяны мен өзүмдүн чогуу кино тарткан балдарыма айтып келгем. Бул кинодо мен жалгыз режиссерлук кылган жокмун, Илгиз Кубатбек деген
ал балага деле тааныш тема экен. Андан тышкары биздин сценарийди кошо жазышкан Марат Мухаммед мен ага деле ушул теманы тааныш экен. Биздин продюсерибиз Ринат анын ага деле тааныш. Кимден сурабайын, баарынын тааныш тема да бул биздин коомчулукта. Анан коомчулугубузда бир болгон көйгөй нерсени чыгарып, бул нерсени кандай десем, бул нерсеге көңүл бурууга чакырып таштадык десем болот. Анан зордук темасы дагы көп коомубузда бар. Бул көп ачылбаган, анан көп жашырууга аракет кылынган темалардын бири да. Көп адамдар зордукка кабылган айымдар өзлөрү корккон себептен, уялган себептен, же болбосо алардын жакындары айтор унчукпа, өч деп өчүрүп келишет, чыгарганга такыр карама каршы болуп келишет. Анан биздин коомчулугубуздагы муну көп айта бергиси келбейт, бул менен көп мындай сүйлөшкүсү келбейт да бул темада. Бирок биз бул кинону тартканда канчалык актуалдуу экенин сездик, анткени баардыгы биз ойлогонбуз эл көтөрө албай чалап, тескерисинче бизди жаман көрдүк десек жок, тескерисинче баардыгы алкышын айтып келатышат азыркы күнгө чейин. Бул бар тема, эми мындай көйгөйлөрдү сыртка чыгарып, ошонун чечүү жолдорун чогуу бир талкуулап издеп көрбөйлүбү, кантсек ушундайдан арылабыз, ушуга көңүл бурбайлыбы деген бир максатта чыгарганбыз. Анткени өзүбүздүн эле башка бирөөлөрдүн эмес, өзүбүздүн кыздарыбыз күнү бүгүнкүгө чейин кордолуп, зордолуп келатат. Мен көп айтат эми бизде эле болуп атыптыр, дүйнө жүзүндө болуп атпайбы дейт. Ооба, дүйнө жүзүндө болуп атат, бирок болбош керек да. Биз өзүбүздүн кыздарыбызга жоопкерчилик алалы да. Биздин кыздарыбыз зордол болуш керек, биздин кыздарыбыз коопсуз, аябай жакшы бир коомдо чоңоюш керек да. Анткени эртеңки күнү мен да кыздуу болом, Кудай буйрса. Менин кызым жакшы коопсуз коомдо өсүшүн каалайт элем да. Ошол себептен балким биздин убакытта учурда болбосо дагы бизден кийинки муун жакшыраак жашап калабы. Биз балким ошондой шарт түзүп кете алабызбы деген ой, бир жакшы тилек менен баштаганбыз. Эмне себептен өч? Кинонун аты 2 маанини камтыйт. Биринчиси өч бул месть. Гек. Андан кийин өч деп ошол келинди зордолгондон кийин унчукпа, өчүрүүнүңдү өчүрүп, кокуй унчукпа деп кызды өчүрүп салышат да. Ошол себептен өч. Анан биз бул жактан көп айтат, силер эмнеге өч алууга үндөп атасыңар деп. Жок. Өч алууга биз үндөгөн жокпуз. Болгону биз эгерде ушундай нерселер жаап жашырыла берсе, мындан арадагы көйгөйлөрчү булар барып чыңалып отуруп, бир күнү болбосо бир күнү жарылат дагы. Ушул сыяктуу терс бир топ адамдардын тагдырын талкалап кетчү бир көрүнүшкө айланып кетчү мүмкүн. Ушул сизди эфирге чакырып, анан ушул өч тасмасы тууралуу суроо даярдап атканда, YouTube'дагы трейлерди карап, анан анын астындагы комментарийлерди карап чыктым. Көпчүлүгү баягы жакшы жагынан карап, жакшы баа беришиптир, азаматсыңар, ошону туура көтөрүп чыктыңар, ушундай болуш керек болчу деген сыяктуу. Анан дагы бир комментарийге күбө болдум, ошону окуп берип коеюн. Ушундай зордук зомбулук жөнүндө кинолорду мамлекет тартканга тыюу салса, жаш балдарга идея берип, психикасын талкалап, анан да каяка баратабыз, эмне болуп баратабыз деп коебуз. Ушундайлар чыга берсе, ушундай болобуз да деген билдирүү калтырган экен. Мындайлар бар эми. Мындай пикирлерге кантип жооп берип атасыздар? Азыркы дал ушул суроого жооп берсем, мисалы мамлекет тарабынан тыюу салынсын деп атпайбы? Булар деле түшүнөм. Бул адамдар деген баягы ошо кинонун азыркы сырткы кабыгын көрүп атышат да. Анан ушул адам мисалы үчүн трейлерди эле көрдү да. Трейлерге биз көрүүчүлөрдү киного кызыктыруу, тартуу максатында атайын ошол мындай аябай ошондой жерлерин кесип анан кийин чогултуп беребиз да. Мындай жанагындай кандуу жерлерин, жанагындай жерлерин, анткени жөнөкөй жерлерин көрүп койсоң, жөнөкөй кино катары кызыгып барбайт да. Именно ошол жерлерин көрүп алып барып атышат да. Ошол себептен. Кинону жалпы өзүң көрө келгенде, бул жерде кинонун ар бир кинону айтайын деген ой бар да. Бул деген биз жамандыкка же зордукка же болбосо тескерисинче адам өлтүрүүгө чакырган жокпуз да. Эмне кылганда, эмне болгон себептен, кандай негиздердин кесепетинен ушундай адам өлүү, ушундай жаман окуяларга адамдар келип калып атат деп биз ошону түшүндүрүп берүүгө аракет кылып атабыз да. Ушундай нерселер, мындай кылсаң ушундай болуп калышы мүмкүн, аягы мындай кылсаң ушундай. Анткени ал болуп атат да. Бизге деген жүздөп, миңдеп күнүгө жазышат. Менин эле
окуямды алып тартып койгондой экенсиңер, мен да ушундай окуя болду, мен да ушундай окуя болду депчи биз ошолорду үнүн мындайча айтканда коомчулукка алып чыгып атабыз да. Биз деген кордолгон, зордолгон адамдардын үнүн чыгарып атабыз да. Анан биз аларды чыгарбасак да болбойт. Анан бул жаш балдар деп атат, атайын ошон үчүн 18 жаштан жашкыраган өйдө адамдар гана көрсүн деп чектөө койгонбуз. Жаш кичинекей балдар психикасы калыптана элек балдарга көрүүгө тыюу салынат бул кино. Анан эми албетте ар бир кинонун критиги болот да. Мисалы үчүн кандай укмуш кино болбосун, сөзсүз бир адамга жагат, бир адамга жакпай калышы мүмкүн. Мисалы үчүн ушундай эле адамдарды мисалы үчүн жактырбай хейт деп коет, азыркы тил менен айтып аткан адамдардын арасында мисалы үчүн ушундай окуяга кабылып, анан ошону унутуп калайын деп блокировать этип салгандар да бар экен да. Аны качандыр бир жашоосунда өтүп кеткен окуя катары алып койгон да. Анткени ал биздин психология, психика ушундай экен да, биздин деген бизге ооруп алып келген, биздин жан дүйнөбүздө кыйнаган нерсени мындай жаап коет экен да, чыгарбаш үчүн. А биздин кинодогу кээ бир кадрлар балким ошол сезимдердин унутулуп калган сезимдерин ойготуп ийди да. Ошол себептен каршылык көргөзгөндөр болот экен. Анан же болбосо кээ бирөө өзү зордукчул, өзү ошондой кордойт аялдарды. Ошол чалап кетип айтып ийиши мүмкүн. Анан бул жакта албетте жаш балдардын психологиясы, психикасы деп ал нерсенин бетине кармап жабышына айтып коюшу мүмкүн да. Балким андай эместир, билбейм да, мен эми ал адамды тааныбагандай кийин. Анан тескерисинче мындай кинолор мамлекет тараптан колдоо алынып, көбүрөөк көргөзүлүш керек. Анткени чындык тилекке каршы ушундай ачуу болот да. Чындык ачуу болот, анткени сиз азыр мени мактасаңыз, мен сизди аябай жакшы адам катары кабыл алып, сизди жакшы көрөм да. Эгерде сиз менин кемчилигимди айтсаңыз, мен сизди жаман көрүп баштайм. Сиз эч нерсе алган жоксуз, сиз болгону менин кемчиликтеримди айтып атасыз. Бирок мага жакпай атат, анткени сиз чындыкты айтып атасыз. Мен билем да, мен өзүмдө ошондой жаман сапаттарым бар экенин билем. Анан ачуу тиет да, анан мен адамдарга айтам да, алып баруучу жакшы адам эмес экен депчи. Ошол сыяктуу да болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен эми ар кимдин өз оюн айтууга эме укугу бар. Ким кандай кааласа айтсын. Бирок мени кубандырганы, биздин команданы кубандырганы көпчүлүк адамдар жакшы ой пикирлерин айтып атышты. Дал ушул каарман баягы кайненеси тарабынан, жолдошу тарабынан сиз айтып аткан эле үнүңдү бас, үнүңдү өчүр деген баягы реакцияга туш болот да. Анан өзү дал ошол жолго барып баштайт да. Анан бул мыйзамга ишенбөөчүлүктү жаратпайбы? Анткени бул мыйзамга таянган жок айым. Эч жака да кайрыла алган жок. Анан өз алдынча өч алып баштады да. Бул 2003-жылды таптык да. Эми мойнубузга алып коюшубуз керек. Ал убакта чындыгында жашоо кичине шарттар катал болчу, ал убакта башкача болчу. Баары эле билет, көрүп ошол убакытты көргөндөр билет. Муну биз канчалык жаап жашырган күндө деле чындыкта ал убакта эми кызматкерлерди мен күнөөлөбөйм эч убакта. Бул жакта структура деп коем го. Кандай иштегенин, кандай иштеп жүрүшкөндөрүн баары эле билет да. Балким мага эртең күнү келип эшигимди такылдатар, бирок бул чындыкта билебиз. Биздин эле башыбыздан ар кандай окуялар өткөн, бизде эле кайрылган күндөр болгон. Анан кандай мамиле алганыбызды эми айтпай эле коеюн дегендейчи. Анан албетте эми ошондой коомчулукта жашап атса, ишенбөөчүлүк бул ал каарман күнөөлүү эмес да, аларга ишенбеген. Ошол адамдар күнөөлүү да, буну коргой албак. А мындайлар миңдеп саналат. Аз деле архивди көтөрүп туруп неметсеңер, жабылган делолорду аштырып көрсөңөр, Аспар мисалы үчүнчү. Ушундай иштер бүт жабылып кеткен иштер пачкалайт, тонналап жатат. Салмакка салсак. Анан азыркы учурда Кудайга шүгүр, кылмыштуулук менен күрөшүү жакшы күч алып, структуралары өзгөрүп, реформалар болуп, жакшы алгылыктуу иштер жүрүп атат. Биз аны көрүп атабыз. Бул дагы чындыкта. Оңолуу жолунда, оңолуп кетти дегенден алысмын. Оңолуу жолунда келип атат. Мындай бат темп менен оңолуу жолунда келип атат да. Мамлекет башчылары ошого аракет кылып атышат. Бирок алыскы региондор бар. Биз атайын алыскы регион тарттык да. Ал жакта эми бул Бишкекте отуруп ал жакта эмне болуп атканын бирөөбүздүн билсек бирөөбүз билбей калабыз да.
Алар балким эски тас кейп менен иштеп аткандар, биз билбейбиз. Сөзүңүзгө аралды. Дал ушул берген маектериңиздин биринде болгон окуянын негизине деп берилген кино. Дал ушул болгон окуядагы каарман дал ушул жолго чындап эле барганбы же болбосо сиздер тарабынан алынча кошумча болдубу? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Ал киши бул жолго барган эмес. Ал киши мына кече эле биз ал адам менен бирөө аркылуу сүйлөшөбүз, түз чыкпайбыз. Ортомчубуз бар ортодо. Кече ошол үн WhatsApp'тан жиберген экен. Рахмат балдар деп анан. Ал киши да ушул күнгө чейин эле адилеттүүлүккө жеткен жок. Тилекке каршы анын тагдыры, психикасы талкууланды. Бирок эми өлбөгөн жанга таң атып күн бата берет экен да. Жашоосун улантып жүрөт. Анын үстүнө балдар да чоңоюп калган. Анан балдарына да катуу тиет да бул нерсе эчкен. Алар билбей койгон жакшы да. Апа эжебиз ошентип суранган. Анан ошол адилеттүүлүк орун алган жок. Бирок биз кинодон баягы көркөмдүүлүк максатында ушундай кылдык. Бир канча жана негизи бар деп атпаймынбы? Эми ал адам антипесе да башка бирөө болгондо балким психикалык жабыктан жабыркап ушундай жолго барып коюшу мүмкүн болчу. Мисалы үчүн ушундай да болуп кетиши мүмкүн эле. Деп анан ошондой кылып тарттык. Биринчиден, экинчиден эми ради фильма да болот кино үчүн. Эми кинонун жанры ушундай да триллер болуп атпайбы? Ошо анан тиги эжебизге биз ошо көмөктөшүп, каралашып турабыз. Аракет кылып атабыз азыр ошо кинодон түшкөн акчалардан да кичине аны айтпай деле коеюнчу. Кесе турган болсоң кесип коесуздар. Тилекке каршы ал эже бул ушул нерсе менен эми өмүр бою жашайт да. Талкаланган психикасы менен ушул өмүр бою жашайт. Ал эженин убалы кимде? А бирок Кудай бар да. Кудай бар, эртелүү кечпи. Ал адамдардын жазасын берет. Эгерде бул дүйнөдө жазасын алып калса, анда Кудай аларга мээримдүүлүк кылган болот да. Анткени бул дүйнөдө жеңил кутулуп кетет. Эгерде акыретке калып кала турган болсо, алардын акыбалы оор болуп калат да. Бул бир эле эже деп атпаймынбы? Бул болгон окуянын деп атпайбызбы? Бул болгон окуялардын негизинде тартылды да. Андан кийин канча мага өзүмө эле WhatsApp'ка личный директке жазгандар. Окуяларды окусаң, психикасы нормальный адам мындай чыдап окуй албайт да. Мен ыйлаган күндөр болду. Мындай окуялар көп эле, аябай көп. Анан ушундай окуя болгондо, ушундай кырдаалга кабылган учурда эмне үчүн биз баягы коомго айтып чык, баягы милицияга арыздан, сен корголоп турган адамсың деген нерсени жеткире албай атабыз. Анткени жеткире алышыбыз баягы колдон келет да, чакырып турабы? Ооба, биз эми кинобуздун аягында атайын ошол телефон номерлеринен бери көргөзүп, сиз жалгыз эмессиз деген чакырык менен жаздык. Кинонун аягында ошо кино бүтө электе ошол жазуулар чыгат. Кризистик борборлор бар. Ошол жакка кайрылсаңыздар, ал жакта атайын да сыккан адистер, психологдор бар, юристтер бар, силерди колдоп ала турган ошолор жардам берет. Андан тышкары милицияга кайрылсаңыздар болот. Андан тышкары бир топ уюмдар бар атайынчы. Ошолорго кайрылсаңыздар болот. Бул бир топ жылдар бою бул маселеге масштабтуу түрдө көңүл бурбоочулук, кайдыгерлик болуп калган да. Ошол себептен ишене албайт, эч ким ишенбейт. Ишенбеген себептен алындай жолдорго барбай атат да, айтпай ачат. Мен аяка барсакчы ким жардам бербейт барбы деп. Анткени аяка барган күндө деле арыз жазайын десе өзүң күнөөлүүсүң да деп келек-келеп шылдыңдаган учурлар болупту. Мен өз кулагым менен уктум. Жанында сүйлөшүп отуруп ошол адамдар менен. Кармап кетип, кое берип ишип, кайра келип эмдирен сен мага милицияга арызданасың деп сабаган күндөр болуптур. Ана коркот да. Корголбой атса коркот да. Ошо коргоп ала турган шарттарды азыр эми Кудай буйрса түзүлүп келатат. Мындан да күчөтүп түзүп берсек, айымдарыбыз бизди коргоп алат деген толук ишеним менен тийиштүү жерлерге кайрыла алат да. Мисалы үчүн курсаңызды ачып, мыякта алма бар эле, мен барып алма жейинчи деп барсаңыз, алма турат, бирок мөмөсү жок болсо,
алмабакка барганыңыздын кажети эмне анда? Ушунун мисалдын негизинде жооп берип коеюн. Жакшы, биздин дагы дал ушул бөлүнгөн убактыбыз соңуна келип жеткен экен. Сизге эркин микрофон суналалы, балким айтылбай калган сөздөрүңүз болсо айтып өтсөңүз болот. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат сиздерге. Бардык кыргызстандык мусулмандарды ыйык орозо айыңыздар менен куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, Аллахым эң башкысы кабыл кылсын. Анан ар бир үйдө жакшылык болсун, коомубуз дайыма өнүгүү үстүндө гана болсун. Кудай буйрса, Кудайга шүгүр, азыр билбейм, мен жүрөгүм менен сүйүнүп турам, мындай оңолуу үстүндө келтабыз да, коомчулук тараптан дагы, анан мамлекет тараптан дагы оңолуп келтабыз, Кудай буйрса, акырын буттан туруп келтабыз. Албетте, эми жаман айтпай жакшы жок дейт, кээде анча-мынча ушундай коомубузда болуп аткан жаман көрүнүштөрдү, терс көрүнүштөрдү айтып койсок, ага таарынбаңыздар, капаланбаңыздар, бул болгону биз ушуну чечип коелу, чечүү аракеттерин кылалы деген бир таризде айтып атабыз. Анан бир убакыт келет, Кудай буйрса, мен ишенем, ушундай айта турган жаман нерселерди калбай калып, жалаң жакшы нерселерди дагы айтып калабыз деген үмүтүм бар. Анан эгерде ушул убакытта кандайдыр бир кордукка же зомбулукка кабыл аткан айымдар болсо, коркпоңуздар. Биздин Кыргызстаныбызда баары эле жаман эмес. Сиздерди коргоп ала турган адамдар бар. Кайрылыңыздар. Психологторго барып, атайын врачтарга барып дарыланыңыздар, укук коргоо органдарына барыңыздар. Азыр мурункудай эмес, дагы бир жолу айтып өтөйүн, Кудайга шүгүр, азыр силерди коргоп алышат. Такыр болбосо бизге окшогон адамдарга жазсаңыздар, биз дагы баягы каяка барыш керек, эмне кылыш керек, багыт беребиз. Сиздерге чоң рахмат. Биздин маегибиздагы дагы ушул көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк таап, кандайдыр бир нерсени оңдогонго, балким түзөгөнгө жарап калат деген жакшы ниеттемин. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Чыгармачылык эргүү, анан ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу көрөрмандар, сиздер Манас телеканалынын автопортрет программасында Шамил Бекбек-Боссун уулунун бейнесине жана анын тарткан өч тасмасы тууралуу маегине күбө болдуңуздар. Аны мен Элдер Асылбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.